Ажырашкан күнү мурунку аялын өлтүрүүгө шектүү депутаттыкка талапкер болгон 23 декабрда Бишкек шаарында ажырашуу процесси трагедия менен аяктады. Болжол менен саат 21:00 47 жаштагы аял киши колдуу болгон. Кылмышка шектүү катары анын мурунку күйөөсү 1977 жылы туулган Жаран кармалды. Грузияда жаңы жылдык балаты күйүп кетти. 22 декабрдын кечинде Кардабани шаарында башкы жаңы жылдык балатыны жагуу азем учурунда байрамдык иш-чара пландалгандай өтпөй, балаты өрттөнүп толугу менен күйүп кеткен. Күбөлөр балаты төз маанисинде күйүп кетти деп жазышууда. Алдын ала маалыматтарга караганда жабыркагандар жок. Кардабани шаары Тбилисиден болжол менен 40 чакырым алыстыкта жайгашкан. Аялын атып өлтүргөн мурдагы милиция кызматкерин кармоо учуру бардыгына арак күнөөлүү. Шаардык милициянын башчысы жаңы эле ажырашкан аялын атып өлтүргөн кечээки окуя боюнча айтып берди. Азамат Токтоналиевдин айтымында жубайлар 10 жылдан ашык чогуу жашап келген. Үй бүлөлүк зомбулук боюнча милицияга буга чейин эч кандай кайрылуу түшкөн эмес. Болгону быйыл балыкчыда жубайлардын кызганыштан улам чырдаша кеткен бир окуясын айткан. Кечээ соттук отурум болуп, алар расмий ажырашкан. Аялдын туулган күнү болгондуктан шектүү аны куттуктагысы келген. Соттон кийин жолугуп орток пикирге келүүнү каалашкан. Ал торт гүл сатып алган. Камераларда экөөнүн унаа менен чогуу келип үйгө киргени көрүнүп турат. Улуу баласына биз жараштык дешип, чоң энесине жөнөтүшкөндө экөө жалгыз калышкан, деди Токтоналиев. Шаардык милициянын жетекчиси шектүү мас болгонун билдирди. Саат 20:00 үйгө киришкен. Аялдын колунда гүл болгон. Ал эми 21:00 сиңдиси 102-ге чалып, жаңжал чыкканын билдирген. Даректи так айта албай, унаанын номерин гана көрсөткөн. Камералар аркылуу Дарек аныкталып, 40 мүнөт ичинде милиция келген. Бирок эшик илинүү болгон. Үй 1-чи кабатта болгондуктан кызматкерлер терезе аркылуу киришкен. Эркек киши качканга үлгүрбөй колго түшкөн. Ошондой эле мас болчу деп кошумчалады ал. Ижарага алган унаа менен кыз ала качкан. Милицияга Чүйдөн Васильевка айылынын тургуну кайрылып, 17 жаштагы кызын белгисиз адамдар ала качып кеткенин айткан. Тартип сакчылары Сосновкадан Honda Step автоусун токтоткон, ичинен изделип жаткан кызды жана 7 адамды кармаган. Натыйжада үйлөнөм деген жигит менен кошо дагы 2 адам убактылуу кармоочу жайга киргизилип, кылмыш иши козголду. Мурдагы күйөөсүнүн колунан ажал тапкан аял. Милиция жубайлардын Карагашага чейин үйгө чогуу келген видеосун жарыялады. Милициянын аялын атып өлтүрүлүшү боюнча Бишкек ШИП видео таратты. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы милиция кызматкеринин аялын атып өлтүргөнү боюнча чуулгандуу окуядан кийин факт боюнча видео жарыялады. Видеодо мурунку жубайлар бир унаада келип, патерге чогуу кирип жатышканы көрсөтүлгөн. Милиция шектүү аялды күч колдонуп алып келбегенин белгиледи. Ысык Көл облусунда чет өлкөлүк жаран катышкан окуя видеого түшүп калган. 2025 жылдын 24 декабрынын таңында Ысык Көл облусунун айылдарынын биринде автобус токтоочу жайда окуя катталып, ал видеого тартылып социалдык тармактарга тарады. Кийинчерээк видеодогу адам чет өлкөлүк жаран экени маалым болду. Анын айтымында ал Чолпон Ата шаарындагы кафелердин биринде 16 күн иштеп, бирок эмгек акы алган эмес. Ошондой эле ошол эле абалда башка чет өлкөлүк жарандар да болгон. Маалыматка ылайык жумуштан кетүүгө аракет кылышканда алардын паспорттары, телефондору жана башка документтери алынган. Эркек киши чет өлкөлүк жарандарды мажбурлап кармалганын билдирген. Окуя болгон күнү ал адам документтерин таштап качып кетүүгө үлгүргөн. Видеодо көрсөтүлгөндөй андан кийин иш берүүчү келип, аны күч колдонуп кайра алып кетүүгө аракет кылган. Унаалардын мамлекеттик номерлери видеодон так көрүнүп турат. Учурда окуянын бардык жагдайлары такталып, тиешелүү органдар тарабынан текшерүү жүргүзүлүүдө. Расмий комментарий азырынча бериле элек. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 миң болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун
Ош Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектөлүүдө, бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам. Сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат. Өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат. Алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун.